Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Азыр берекелүү күз мезгили болуп, кампабыз данга толуп турган кез. Бирок эртең эле кыш келет, ошондуктан келиңиздер бүгүн калемпирлерди кышкыга камдап даярдап алабыз. Ал үчүн алгач калемпирлердин тышын таза жууп, кургатып алабыз дагы. Андан кийин гана ичиндеги данектерин алып, тазалап салабыз. Бардыгын тазалап, даярдап алгандан кийин каалооңузга жараша калемпирлерди бүкүл салып койсоңуз деле болот, же болбосо майда туурап салсаңыз дагы болот. Мен өзүмө керектүү өлчөмдө кайсыл тамакка кандай көлөмдө керек болсо ошондой кылып туурап, андан кийин баштыкка салып коем. Мисалы бул чоң тууралган калемпирлерди мен дымдама сыяктуу тамактарга колдоном. Өзүнчө баштыкка салып, жакшылап желин чыгара байлап, андан кийин тоңдургучка салып салам. Ал эми өтө майда эмес, өтө чоң эмес, чарчы бөлүктөргө бөлүнгөн бул калемпирлерди мен лагман, ганфан деген сыяктуу тамактарга колдоном. Жана башка куурулган тамактарга, ошондой эле подливтерге мына ушинтип узун туурап салып койсок болот. Негизи тоңдургучта орундун аздыгына байланыштуу мага туурап салган ыңгайлуу, анткени тууралган калемпирлер көп орунду ээлебейт. Ал эми бул чарчы майда тууралган калемпирлерди мен көбүнчө шорпо жасаганда, суюк тамактарды жасаганда колдоном, анткени суюк тамакта мага калемпирдин майда болгону жагат. Эгер орун жетиштүү болсо, албетте туурабай деле калемпирлерди экиге бөлүп, мына ушинтип салып койсок болот. Кийин тамак жасаганда каалагандай туурап аласыз. Башка жашылчаларга караганда калемпирди тоңдурганда өзүнүн пайдалуу витаминдерин жоготпойт, ошондуктан эч кабатыр болбостон каалашыңызча кышка чейин сактап кое берсеңиз болот. Бул жашыл калемпирлерди мен голубцы үчүн сактап коем. Таза жууп, кургатып алгандан кийин башындагы шапкасын тоголок кылып кесип салабыз дагы, ичиндеги данектерин тазалап, өлчөмүнө карап, бири-бирине кийгизип, салафан баштыкка салып, тоңдургучка салып коебуз.
Достор, мына ушинтип биздин бүгүнкү видеобуз да аягына чыкты. Эгер жакса, лайк басканды унутпаңыздар. Ал эми сиздин өзүңүздүн кызыктуу, пайдалуу жана ошондой эле эң негизгиси ыңгайлуу ыкмаңыз болсо, сөзсүз түрдө биз менен комментарий аркылуу бөлүшкөндү унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.